Кудайдын ысымы менен. Экинчи телеканалдын фильмдерди жана сериалдарды өндүрүүчү тобу тартуулайт. Салам алейкум ажага. Алейкум ассалам. Бул жерде эмне кылып жүрөсүз? Сени менен сүйлөшкөнү келдим. Кечириңиз ажага. Мен шашып жатам. Мен кетишим керек. Мен билем. Сотко бара жатканыңды билем. Мен ошон үчүн келдим. Кече мен түнү менен уктай алган жокмун. Мечитте калып Куран окуп, сен үчүн дуа кылдым. Сен үчүн, Рана ханым үчүн, жана балдарың үчүн. Өзүмдү кызыктай сездим. Сен эмне үчүн ушуга чейин жеттиң деп өзүмдөн кечке сурап жаттым. Кудай өзү кечирсин. Бирок сен эмнеге кармап калбадың деп Кудайга дагы даттандым. Эмнеге ал сени токтотпойт? Анан кызыктай нерсе болду. Үйгө камынып жатып Раминди көрдүм. Ал мечиттин бурчунда өзү жалгыз отуруптур. Мени чакырды. Мен ага жакын бардым. Ал сен жөнүндө ушундай нерселерди айтты. Бардыгы менин суроолорума жооп сыяктуу сезилди. Ал эмне деди ажы? Мечитке сенден жумуш таап бер деп суранганы келгенде, сен ага катуу бир нерсени айтыптырсың. Ал ошого абдан таарынып калыптыр. Ал сенин сөздөрүңдү кайталады. Эгерде ал сөздөрдү азыр эстесең, өзүңө жакшы болмок бекзат. Сен эсиңдеби, жокпу? Сен ага мен сага окшош эмесмин деп айтыптырсың. Жана кайдагы бир аял үчүн жолуман адашпайм деп айтыптырсың. Сенин жүгөнүң сенин жаман жүрүшүңдө эмес, ал өзүңдүн колуңда. Балким сен ойлонсоң, калган сөздөрдү эстээрсиң. Ажы. Эмнеге Рамин таң атпай мечитке келиптир? Билбейм. Мен түшүнбөй калдым. Ал келдиби же жокпу билбейм. Таң атканча аны издеп жүрдүм, ал жок экен. Балким ал менин суроолорума жооп бергени келгендир. Периште. Сценарийдин автору Алиреза Каземипор. Хасан Джилхарчи, Мариям Кавьяни, Бахаре Афшар, Мортеза Зарраби, Реза Таваколи, Фатиме Голами, Илья Шахидифар, Сорая Гасеми. Койгон сүрөтчү Мухаммад Ганджали, костюмер Нази Портавзаде, гример Навид Фарахмарзи, программист Мехти Нгапани, режиссердун жардамчысы Акбар Насири, сценарий боюнча режиссердун жардамчысы Арзу Никпур, атайын эффекттер боюнча адис Мохсен Урзбехани, визуалдык эффекттер боюнча адис Амир Реза Мотамеди. Титрлер: Сасан Таваколли Фарсани, сүрөтчү Мухаммад Фогани, композитор Ария Азимениджат, топтоштурган Амир Адиппарвар, өн режиссеру Махмуд Хорсан. Тасмага түшүрүүчү топтун жетекчиси Шахрам Данешпур, Хасан Хезрабади, өн оператору Реза Кешаварс, койгон оператор Исфандияр Шахиди, долбоордун аткаруучусу жана продюсери Рамин Аббасизаде, режиссеру Алиреза Афхами,
Салам алейкум, Сарайбек мырза. Саламатчылык. Сен кечигип калдың. Кайда жүрдүң? Тыгында кармалып калдым. Сот башталдыбы? Жок, дагы убакыт бар. Жүрүңүз. Бир мүнөткө токтой турчу. Сен өзүңдү жаман сезип жаткандайсың. Жок, мен жакшы элемин. Эч нерсе эмес. Чыныгы эркек андай чечимди кабыл албайт. Кабыл алса аны эч качан өзгөртпөйт. Түшүндүңбү? Азыр кичине эле күмөн саначуу болсоң, бүттү. Баарын бүлдүрөсүң. Бүт келечегиңди бусасың. Мен күмөн санаган жокмун, Сарайбек мырза. Болгону менин ойлорум бир аз бош эмес. Азыр балким сенин аялың сенин аябоо сезимиңди ойготконго аракет кылышы мүмкүн. Өзүңдү колго ал. Кудай сактасын. Сөздөрүнө алданып калба. Азыр ичкери киргенде башыңды жерге салып, сот бүткөнчө унчукпай отур. А сүйлөгөндү болсо, мага коюп кой. Макулбу? Макул. Коркпо. Сен эркексиң да. Күчтүү бол. Суранам, жүрүңүз. Салам. Салам. Урматтуу, биздин иш боюнча жоопкерлер келишти. Биз сотко бара берсек болобу? Бир аз күтө туруңуздар. Giringizler. Кечиресиз. Бул иш кагаздары кайсы бөлүмгө тиешелүү? Кана, Эрезай айымдын калыңы эмне болот? Айымдын калыңы даяр, урматтуу сот. Сумма ушул жерден тапшырылат. Жанагы чекти бериңизчи. Мынакей. Эрезай айым, сиз дагы деле ажырашам деп атасызбы? Ооба. Урматтуу сот, бир суроо. Бул балдарды багуучу ким болот? Балдар өзүнчө маселе.
Эгерде балдарды багуу милдетин өзүңүзгө алгыңыз келсе, андагы өзүнчө доо арызы менен кайрылыңыз. Ал башка сот отурумунда каралат. Демек, ага чейин балдар аны менен калышы керекпи? Мыйзам боюнча ошондой. Бирок Тахири мырза Резай айымга балдарды бир жумада бир жолу көрүүгө уруксаат бериши керек. Тахири мырза, айта турган сөзүңүз барбы? Жок. Резай айым, сиздин чегиңиз даяр. Макулмун деп кол коюп коюңуз. Кол коюңуз эми айым. Эмнеге соттун убактысын алып жатасыз? Бир нерсе болуп кетет деп күтүп жатасызбы? Сураныч, сиз унчукпай туруңуз. Резай айым, эгерде ойлонууңуз керек болсо, сот отурумун кийинкиге жылдыралы. Жок, урматтуу сот, мен кол коем. Тахири мырза, сиз дагы келип макулдугуңузга кол коюп коюңуз. Мен ишенбей турам, Рана. Сен мага ушул туурасында айтып атасыңбы? Сен менден шек санап атасыңбы? Балким, сен өзүңдү башкача кылып жүргөндүрсүң. 10-12 жыл сенден шекшип эле жашап келатпады беле? Сиз аялыңызды сүйөсүзбү? Сен өзүң жооп бербейсиң, Рамин. Сен каалоолоруң убактылуу гана. Каалоолоруң кайсыл жакта болсо, сен ошол жактасың. Сен сөз бергенден колуң акча тийгенге чейин эле сен өзүңдү акча менен гана барктуумун деп ойлойсуң. Бирок мурун кандай болсоң, ошол бойдон каласың. Менде ал кызга карата болгону аял сезимдер гана бар. Эсиңе кел, Бекзат. Бул кыз сени дүйнө жүзүнө шерменде кылганда эсиңе кеч келесиң. Жок, Рамин. Мен сендей эмесмин. Менде сеникиндей кемчиликтерим жок. Пара менен жаап салгандай. Мен сендей алсыз бош эмесмин. Бирөөнүн намысына шек келтиргендей. Анда мага бир аз акча бериңиз да үйүңүзгө барып мени унутуңуз. Кудай сактасын. Эгерде сенин аялың ажырашууну талап кылып ооруга чалдыга турган болсо, анын күнөөсү сенин мойнуңда болот, Бекзат. Жок, Бекзат ага, мен сиздин экинчи аялыңыз болгум келбейт. Демек чоң энем бул кыз апамдын ордун ээлеп алгысы келип жатат деп туура айтыптыр да. Сен өз каалооңду ооздуктай албайсың. Ушуну билип кой. Ажы, сиз мени ким деп ойлоп атасыз? Сен эмне кылып жатасың? Эгерде сен муну кылсаң, мен сени эч качан кечирбейм, Бекзат. Урматтуу сот, мен кайра ойлондум. Мен аял менен ажырашпайм. Тахири мырза. Тахири мырза, эгерде сен азыр бул ишти бүтүрбөсөң, экинчи буруш үчүн сотко кадам да таштабай. Жакшылап ойлонуңуз.
Мен чечим кабыл алдым, Сараби мырза. Карындашым, сиздин жолдошуңуз ажырашууга каршы чыгып жаткан соң, нааразылык арызыңызды жазып сотко эмне үчүн аны менен жашай албай турганыңызды далилдеп бериңиз. Иш кайрадан каралат. Эжеке окшошпой жатат. Тур бөлмөңдө чогулт. Мен уруксат бермейин чыкпагын. Макул. Сиз аткарган жоксуз, туурабы? Менин бардык мүлкүм, жашоом ушул үйдөн калган үлүшүм. Демек мен аны сатсам, баарын сизге берем. Келтирилген зыян акысы катары. Азыр болсо, кийимдериңизди чогултуп бул жерден кеткениңиз туура. Мен Саха менен Рананы алып келгени кетем. Алар келгенде сиздин бул жерде болушуңузду каалабайт элем. Ушул убакытка чейин сүйөм деп алдап жүрүптүрсүз да. Ооба. Мен алдадым. Өзүмдү дагы, сизди дагы. Жок. Сиз азыр алдап атасыз. Мен сизге жолукканга чейин эч качан алдаган эмесмин. Мындан ары дагы алдабайм. Сиз менин сезимдеримди тепселедиңиз. Бирок мен ага жооп бердим. Өзүмдүн энем менен, аялым, балдарым, өзүмдүн абийирим менен, баары менен. Ошондуктан мен эми сизге эч нерсе карыз эмес. Мен сизсиз жашай албайм. Сиз бул жерден 5 мүнөттүн ичинде кетип калганыңыз оң. Болбосо мен өзүм эшикке кууп чыгам. Мен Ранайым менен достошом. Экинчи аялыңыз болууга уруксат бериңиз. Бири-бирибизди жынды кылбайлы. Рана сизди жанынан көргүсү келбейт. Сиз муну өзүңүз айткансыз. Эсиңиздеби? Мени таштап кетпеңиз, суранам. Мен сизсиз такыр жашай албайм. Мен сизди азыр таштагым келип атат.
Алло. Салам ажага. Салам алейкум. Рана ханым сизби? Ооба. Бүгүн эмне болду? Бекзат келип менин калыңымды төлөдү. Бирок мен ажырашуудан баш тарттым. Жаратканга шүгүр. Анын жазабасына ишенгем. Жаратканга рахмат. Мен сизге чалганымдын себеби аны табыңыз. Баарын бүтүрөлү. Эми ал ойлонгон соң сиз дагы ойлонуңуз. Ажага, ажырашууну мен талап кылдым, ал эмес. Мен баш тарткан жокмун. Карындашым, сиздин таарынычты түшүнүп турам. Бирок азыр сиз сезимдериңизди эс алдырып, шашылыш чечимдерди кабыл албай турганыңыз жакшы. Мени түшүнүп атасызбы? Мен туура кылдым. Ал бир четинен мени ажырашпай атат. Экинчи жагынан тигил кызы дагы деле үйдө кармап отурат. Сиз кайдан билесиз? Балким ал аны кууп жибергендир. Ажага, Бекзатты таап сотко келип макулдугуна кол койсун деп айтып коюңузчу. Мен бул абалда калгым келген жок. Карындашым, мен Бекзатка барып, тиги кыз үйдө бекен же жок бекен билип алып, анан сизге кабарлайын. Жок ажага. Болгон ал ажырашабы же кайра арыз жазайынбы билип бериңиз. Кудай үчүн, тынчыңызды алганым үчүн кечириңиз. Кош болуңуз. Көрүшкөнчө, саламатта болуңуз. Бул 300 000 туман. Бүгүн кайсы бир мейманканада түнөй туруңуз. Эртеңден баштап кандайдыр бир үйдү ижарага алуу тууралуу ойлонуңуз. Мен сизге банктан эсеп аштырып коем. Сот чечимин кабыл алганча бул сумманы мен сизге ай сайын которуп турам. Сиздин бул кылыгыңыз Рананы эстетип атат. Мен азыр ага кеттим. Мен келгенде бул жерде болбой эле койгонуңуз жакшы. Салам ата. Салам оğlum. Туруп кийимиңди котор, биз кетишибиз керек. Каяка? Апаңа барышыбыз керек. Периште же да биз менен барабы? Жок. Анда мен да корбойм. Сиз өзүңүз барыңыз. Апаң сүйүнүшү үчүн экөөбүз чогуу барышыбыз керек. Апам менен элдештиңби? Ооба. Мен кетип калсам, Периште же үйдө жалгыз калат да. Эжең үйдө калгысы келип атат. Сени мени менен барсын деп өзү айтты. Макулбу? Макул. Анда тезинен кийинип кел. Мен сени машинада күтөм. Мен азыр барам. Мен Мейсамды өзүм менен ала кетем. Мен ага сизди үйдө калат дедим. Сиз дагы ошентип айтканыңыз жакшы. Кээде келип аны көрүп турсам болобу? Жок. Алло, бул полиция. Биздин үйдө уруксатсыз катылган курал бар. Короодо, бактын алдында.
Эжеке, сен неге биз менен барбайсың? Мен үйдө калам. Силер келгенче тамак жасап коем. Сен бара бер. Макул. Sizge эмне болду, ата? Сен эч нерсе уккан жоксуңбу? Жок, эмнени? Бир мүнөт отура тур, мен азыр келем. Мен атаңан мени менен калсын деп уруксат алдым. Мени менен каласыңбы? Ооба. Анда жүрү сейилбакка. Бир аз сейилдеп келгиче алар да келип калышат. Макулбу? Макул. Жүр анда. Мейсам. Мейс. Мейсам. Фильм Иран Ислам Республикасынын Кыргызстандагы элчилигинин алдындагы маданий өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен Олжо Продакшн студиясында кыргызчаланды. Үн коштогондор: Нургазы Калдаров, Шаршегүл Аманова, Айгерим Намазбекова, Эрхан Нурланов, Жаңыл Чыңгышева, Жаңылай Исакова, Нурлан Салидинов, Айпери Жороева, Гүлнара Ишалиева, Аман Мамбетакунов,
Чыңгыз Мырзаев, Нурлан Разакулов жана башкалар. Фарс тилинен орус тилине которгон Асия Исабаева, орус тилинен кыргызчага которгон Жанара Сатарова, үн коштоонун режиссеру Нурланбек Камчыбеков, Марс Түгөлов, көркөм жетекчи Нурлан Разакулов.